Какпагыла бул коңгуроолорду. Мен эми силерге ишенбейм. Ичимен силерди өлтүрдүм. Чиркөөнү өлтүрдүм. Кечилдерди, кечил айымдарды өлтүрдүм. Какпагыла дейм силерге. Силерди жүрөгүмдөн биротоло чыгардым. Угуп тургула мени. Ачууланган абалымда көчөлөрдү аралап басып жүрө бердим. Кайсы бөлүгүндө жүргөнүмдү да бир топко чейин биле албай турдум. Аябай эле чаалыгып калыптырмын. Эсиме келсем, Абдулвахап жакын жерде мени күтүп туруптур. Колуман жетелеп, унаама чейин жеткирип барды. Машинага араң отурдум. Руль кармай турган абалым жок болчу. Кааласаң мен айдайын, деди Абдулвахап. Жакшы болот эле, айдоочулук күбөлүгүң барбы? Ооба, бар. Ар кандай кырдаалдарга даяр жүрөм. Андай кайда барабыз? Сиз каалаган жака. Бул сөздөрдү сен айтып жатасыңбы? Ооба, эмне үчүн болбошу керек? Азыр аргасыздык. Сен аялдардан оолак жүрчү эмес белең? Азыр да ошондоймун. Бирок сизди мындай абалда жалгыз таштап кете албайм. Абдан кубанып жатасың го, туурабы? Эмнеге кубанмак элем? Эмнеге болмок эле? Мен чындыктын алдында чыдай албай каршылык көрсөткөнүмдү көрдүң. Сенин алдыңда мен өзүмдү басынган абалда сездим. Сен уттуң. Биздин дин аалымыбыздын билими жетишсиз болду. Болушу мүмкүн. Кээде биздин дин аалымдарыбыз да күткөн жоопторду бере албай калышат. Эгер мусулман өз динин жакшы билбесе, силердин дин аалымдарыңыздан жеңилет. Мен өз динимди да, силердин диниңерди да жакшы билем. Ошондуктан эч ким мени диний маселеде алдай албайт. Бирок мен сизди өзүмдөн төмөн көрдүм деген ойдо жаңылып жатасыз, Мария айым. Сиз мусулман болсоңуз мен абдан кубанам. А эгер христиан динин таштап, динсиз болуп кетсеңиз, анда буга мен катуу капа болом. Себеби эң жаман, эң жаңылыш ишеним да динсиздиктен жакшы. Демек сен мага мусулман бол деп сунуш кылып жатасыңбы? Жок. Мен азыр сиздин бул кайгыга батып турган абалыңызга жардам берүү, адамдык милдетимди аткарууга гана буларды айтып жатам. Сен аябай жакшы адам экенсиң, бирок мен аргасыз абалда калдым. Эми мен чиркөөгө кайтып бара албайм. Бир маалда оюм башка нукка бурулду. Эмнегедир ушул суроо оозумдан чыгып кетти. Балким Кудай жоктур. Мүмкүн эмес. Ошондой да болчу эле. Эгер Аллах болбосо, анда сиз кайдан пайда болмоксуз? Сиз не деген бир керемет жаралгансыз. Өзүңүздү жакшылап карап, изилдеп көрсөңүз, сизди жоктон, жокчулуктан ким жаратты? Ким пайда кылды? Балким кокустук. Жоктон кокустук да жаралбайт. Өзүн тааныбаган, акыл эси жок кокустук сизди кантип жаратмак? Анан калса өзүңүздү караңызчы, кокустукка окшоп турасызбы? Бир ойчул аалым, эгер сага денеңдеги ар бир мүчөнүн ордун өзгөртүп кой дешсе, эмнеңни кайсы жериңе алмаштырмаксың деп сураган экен. Кокус болгон нерселердин артында математикалык эсеп жок. Мисалы, дем алып жаткан абадагы кычкылтек 21% эмес. Аз болуп калса дем ала албай калмакпыз. Ал эми көп болуп калса өпкөбүз күйүп кетмек. Адамдын мээсин ойлоп көрсөңүз. Ийненин учундай көлөмдөгү уюган кан кандайдыр бир кан тамырдан өтпөй токтоп калса, дененин кайсы бир органы шал болуп калат же катуу оорунун азабында калат. Бир кан тамырдын бүтөлүп калуусу буттун кесилишине себеп болсо, ошол уюган кандын да эң татаал укмуштуудай түзүлүшү бар экенин далилдеп турат. Бул керемет жаратуунун белгиси. Ар бир нерсени кылдат карап көрсөңүз, бардык нерсе эң сонун жаралганын көрөсүз. Баары математикалык тактык менен атайын системага келтирилген. Баары өз ордунда. Бир көз дарыгер медициналык факультетти бүткөндөн кийин дагы 2-3 жыл окуп, анан гана көз боюнча адис болуп чыгат. Элестетсеңиз, бир көздүн сырын үйрөнүш үчүн жылдар бою окушат. Эгер баары кокустан эле туш келди жаралып калган болсо, анда мынчалык изилдөө керек беле? Кокустан жаралган нерсенин сабагы болобу? Ар бир деталында, ар бир клеткасында таң каларлык тактыктагы система иштеп турса, аны туш келди же кокусунан жаралып калган деп айтууга болобу? Абдан жакшы сүйлөдүң. Эмнени? Кокустуктун сабагы болбойт дегениңди. Ооба, эгер баары туш келди болсо, анда миңдеген илимдер, кесиптер, тармактар эмне үчүн бар?
Эгер жаратылыш жана аалам туш келди болсо, алар эмнени үйрөтүп жатат? Браво! Абдан туура ойлонуп жатасың. Мехмет кандай бактылуу. Сендей акылдуу кызга ээ болуу чыныгы бакыт болсо керек. Бирок Мехмет менен биздин ишибиз эмне болоору белгисиз. Мурда мага ашык болгон жаш жигит азыр жок. Анын ордуна мени унутуп бараткан башка бирөө келип калды. 3 күндөн кийин келем деген 3 айдан ашты. Алиге чейин жок. Кат да жазбай калды. Ашык адам мынчалык кайдыгер болмок беле. Кое туралычы Мехметти. Сен өзүңдү сөзүңдү уланта бер. Бирок менин азыр бир аз табым айнып турат. Үйгө жеткирип койчу. Албетте жеткирем. Сен өзүңдү таштап койбо. Абдылвахап мени унаа менен үй тарапка алып баратты. Эмне кылсам, канткенде ишке ашыра алам? Эмнени? Өзүмө келүүнү. Башым айланып калды. Алдым туман. Сезимдериме ээ боло албай, ойлорумду башкара албай жатам. Кулачын жайган шамал мени кайда алып баратканын да билбей калдым. Жылдар бою сүйгөн чиркөөмдү да бир саатта таштап кеттим. Сиз чынын айтканда чиркөөнү анчейин угуп жүргөн да эмессиз. Болгону өзүңүздү диндар кыз деп элестетип жүрчү элеңиз. Бирок өзүңүздөн чыныгы диндар кыздын кайсы бир белгилерин байкалчу белеңиз. Христиандыкта чыныгы диндарлар сиздей болобу? Бул сөзүнө катуу капа болдум. Эмне дегениң бул? Атеист кыздар менен катар турсаңыз, алардан кайсы жүрүм-турумуңуз менен айырмаланып жатасыз деп ал мени карады. Койчу болду да. Баары бүттү, баары бүттү. Бир гана суранам, бүгүнкү жиндилигимди апама айтпа. Эгер апам сага керсейип караса капа болбо. Эмне үчүн керсейип карамак эле? Биз али таанышкан да жокпуз. Апам мусулмандарды такыр жактырбайт. Мени христиан кызы экендигинде аябай сымыктануу менен айтып жүрчү. Азыркы абалымды билсе жүрөгүм жарылып кетпесин. Сени да үйгө киргизбейт. Мейли, биз буга чейин деле жек көрүү менен караган мамилени дайыма эле көрүп жатабыз. Ыйлап бүткөнүм менен көзүмдүн шишиги али түшө элегиле. Мени бир аз кыдырата турчу. Ыйлаганым билинбей калсын. Жок дегенге көзүмдүн шишиги тартылганча, деп Абдылвахаптан сурандым. Ал капа болгондой болду, бирок сыр бербеди. Албетте болот. Бүгүн сиз үчүн башкача күн. Сиздин жаныңызда болуу мен үчүн милдет. Үйгө келгенде түнкү 11 болуп калган эле. Абдылвахапты үйгө чакырдым. Ал баш тартты. Эркексиз үйгө кирүү туура болбойт деди. Мен атам үйдө экенин айттым. Ушул маалда атам капыстан терезеден бизди карап калды. Ошондо Абдылвахап мени кыйбай макул болду. Экөөбүз үйгө кирдик. Апам, атам, тайжем жана Силин баары залда отурушкан эле. Бизди көргөндө атам ордунан туруп калды. О, менин сулуу кызым, акыры келдиңби? Кош келгиле. Мария, кайда жүрдүң? Кечкилериңди айтпаганың үчүн сени кечки тамакка күтпөдүк эле. Бир аз басып жүрдүк. Бул досум Абдулвахап. Силин мойнума жабыша кетти. Тайжем ар дайымкыдай жумшак жана мээримдүү мүнөзү менен Абдулвахапка салам айтты. Атам болсо аны жылуу тосуп алды. Таң калыштуу. Таанышканыма абдан кубандым. Кызымдын досу менин да досум. Отуруңуздар, отуруңуздар. Атамдын тосуп алган салты өзгөчө бир рахат тартуулады. Апам Абдулвахаптын жүзүн карап да койгон жок. Бир маалда атам менин көздөрүмө тигиле карап: «Мария, сен ыйлаган экенсиң го», деп калды. Көзүмдү ала качтым. «Бул маанилүү эмес», дедим түз жооптон качып. «Эмнеге маанилүү болбосун? Сени ыйлаткан эмне себеп? Дароо билишим керек. Эсиңде болсун, журналисттер ыйлашпайт». Абдулвахап атама карап жылмайып айтты: «Туура айтасыз, журналисттер ыйлабайт, алар ыйлатышат. Бирок Мария сыяктуу чындыкты айткан журналисттер ыйлашы мүмкүн, бирок ыйлатышпайт». Атам журналист экенимди кайра-кайра баса белгилеп жатты. Мен жылмаюуга аракет кылдым. Апам мага кыжаалат болуп карады. «Айтчы, эмне болду, Мария?» «Эч нерсе, апа, бир аз көңүлүм чөгүп турат». «Мехмет үчүн кыйналып ыйлап жатасыңбы? Өзүңдү мындайча жүдөтпө. Эч ким мынчалык өзүңдү кыйнашыңды арзыбайт». «Туура айтасың, апа, бирок эмне кылмак элем? Мехметсиз дүйнөмдү элестете албай жатам». Абдулвахапка карадым. Анын кымындай да кызганган түрү жок. «Мен жиндиминби же эмне? Айтчы, бүгүн попко барышың керек эле. Бардыңбы?» деп сурады атам. «Бул тууралуу кийин сүйлөшөбүз, ата», деп апамдан ишарат кылып койдум. Атам акырын кулагыма ээлей сүйлөдү. «Байкуш апаң сени алигичи католик деп ойлойт. Жакшы, жакшы, өз ролуңду мыкты ойнойсуң». Бир аздан соң апам да ошол сыңары кулагыма ийилип айтты:
Жарайсың, атаңа динсиз адамдын ролун жакшы аткарып жатасың. Атам менен Абдулвахап залга өтүштү. Бир аздан кийин мен да бардым. Атам: "Ии жигит, айтчы, кайсы жактансың?" "Египеттикмин, мырзам." "О, Египет дейсиңби? Мен Египетти жакшы билем. Бир жыл ошол жакта кызмат өтөгөм." "Эмне кызмат болдуңуз эле, мырзам?" "Жаш кезимде поп болууга кызыгып калгам. Чиркөө мени Египетке жөнөткөн. Арабча мыкты сүйлөйм." "Эмне үчүн жиберген эле?" "Христиандыкты жайылтуу үчүн. Бир жыл Египетте болдум, бирок болгону бир мусулманды христиан кыла алдым. Анын чоң атасы деле мурда христиан болгон. Бирок эки поп досум мусулман болуп кетишти. Көңүлүм түшүп кайра кайтып келдим. Андан кийин динден толугу менен чыгып атеист болдум. Диндер менин да жан дүйнөмө туура келди. Диндер эмес, христиандык деп айтыңыз. Диндер десеңиз, ислам да алардын катарына кирип калат. Айырмасы жок, баары эле дин да. Жок, ислам дини өзгөчө, ал башка диндерге таптакыр окшошпойт. Ислам Аллахтын табиятка ылайык түшүргөн дини. Ислам бул математика сыяктуу так, медицина менен башталып бүтүндөй илимди камтыйт. Ал поэзиядай кооз жана эч качан бузулбаган дин. Ошол жерден сөздү башка нукка бургум келди. Атам динсиз Абдулвахап, аны менен дин тууралуу талашпа. Андан көрө сен бүгүнкү теманы түшүндүрүп бере аласыңбы? Кайсы теманы? Кокустуктун сабагы болбойт деп айттың го. Ушул сөзүң аябай жакты мага. Атам каршы чыкты. Мария, сен мени динсиз деп айтканды жакшы көрөсүң. Кызым, динсиз дебе, атеист де. Атеизм уят нерсе эмес. Эмнеге ата? Динсиз же атеист экөө тең бир эле нерсе эмеспи? Албетте, маңызында окшош, бирок элге тийгизген таасири башкача. Биздин эл "мен динсизмин" деген сөздү укканда дароо чочуп кетет. А бирок "мен атеистмин" дегенде аны азыркы замандын көз карашы катары кабылдайт. Ошондуктан биз "динсизмин" деген сөздү колдонбойбуз, атеизмин дейбиз. Же болбосо "социал-демократмын" деген сыяктуу. Ар бир социал-демократ динсизби деп мен Абдулвахаптан сурадым. Ар кимиси ар кандай. Кээ бирлери динди жакшы көрүшөт, кээде ишенишпесе да ошондой дешет. Эгер алар чындап эле жакшы көрүшсө, анда кантип динсиз болсун? Бирок кээ бирлери динди жакшы көрөбүз дешет да, ошол эле учурда диний өкүмдөрдөн жийиркенишет. Мына ушундай болбойт. Дин өз буйруктарынан жийиркенген адамды диндар деп атай албайт. Бардык маселе эң биринчи исламды бүтүндөй кабыл алууда. Макул, Абдулвахап, ошол кокустук деген маселени сен бир айтсаң, балким атам да сен айткан Кудайга ишенип калат. Кызым, анын ысымы Аллах болобу же Теңир болобу айырмасы жок. Бир жаратуучу бар экенине ишенем. Абдулвахап мага эмне айтып бере алмак эле? Эч нерсе. Биз андай деңгээлдерден өтүп кеттик. Токто, Мария, атаңа жоопту мен берейинчи. Айтыңызчы, Аллахтын бар экенине кантип, эмне үчүн ишенесиз? Билбейм. Бир жаратуучу бар. Карасаң, жөн гана аарылар да ар кандай аң сезим менен иштешет. Аарынын түзүлүшү да кокустан болушу мүмкүн эмес. Анда кандай терең жана керемет маңыз бар. Ааламдын сырлары толугу менен Теңирди турат. Ооба, Кудай бар. Биздин биология мугалимибиз айткан. Эгер өпкөнүн капиллярдык кан тамырларын жайса, 84 чарчы метр аянтты каптайт деп. Бул бир батирдин көлөмүндөй болот. Теңир ушунчалык аң сезимдүү жана керемет сүрөтчү эмеспи? Кичинекей өпкөгө ушунча чоң аянтты камтыган системаны жайгаштырып койгон. Ошон үчүн ойлоном, бул аалам ички сырткы түзүлүшү менен өз алдынча жарала албайт. Баарыбыз атамды угуп таң калганыбызды жашыра алган жокпуз. Биринчи таң калышын билдирген Абдулвахап болду. О, кандай сонун сүйлөп жатасыз. Сизде керемет аң сезимге ээ адам кантип динсиз болушу мүмкүн? Бирок акыйкат жолго түшүү башкача нерсе. Сиз ушундай ор жүгөртүүнү уланта берсеңиз. Мындай сөздөр атамды шыктандырып жиберди. Анан ал сөзүн улантты. Бул дагы эч нерсе эмес. Эгер сиздерге бөйрөк тууралуу айтып берсем, оозуңар ачылып калат. Айта бериңиз, ата Сураныч. Сизде мындай сөздөрдү укканыбыз өзүнчө бир кубаныч. Уккула. Ошондо атаңардын аң сезимсиз эле атеист болбогонун түшүнөсүңөр. Карагыла, мисалы, ар бир бөйрөктө миллиондогон нефрондор болот. Кандын тазаланышы ушул миллиондогон нефрондор аркылуу ишке ашат. Эми ойлонуп көргүлө.
Бул нефрондорду ошол жакка ким жайгаштырды? Мына, бул абдан маанилүү суроо. Табият кайдан билмек эле нефронду? Ал ойлонуп пландай алабы? Кантип ойлоп тапмак? Кантип жарата алмак? Бул жерде мисалы гломерулдар аркылуу күнүнө 170–180 литрге чейин кан чапкыланып турат. А биздин ички түзүлүшүбүз кан эмне үчүн чыпкалануусу керек экенин кантип түшүнө алмак? Абдулвахап таң калгандан оозун ачып атамды тиктеп туруп калды. Кайра, демек ыйман бул билүү эле эмес деген ушул тура, деп кубуранып жатты. Атам мурдагы диндар кезиндеги билимдерин шашпай, токтолбостон төгүп жатты. Денебиздеги мүчөлөрүбүз өз ордун таап, өзүнө тиешелүү туура жана пайдалуу иш кылып кете тургандай ар бир мүчөдө өз алдынча акыл жок да, бирок баары бир тартипте, бирдей ырааттуулукта, бири-бирине байланышып, өзүнө тийиштүү милдетти так аткарып жатат. Эгер алардын бири өз ишин токтотсо, жашообуз кыйрап калмак. Адамдын мээси кылымдардан бери изилденип келет. Эгерде ал өзүнөн өзү кокустан пайда болгон бир нерсе болгондо, илимий технология мынчалык өнүккөн заманда дагы эле адамдын мээсиндеги табышмактарды түшүнө албай кыйналышмак беле. Бир нерсе ушунча көп окумуштууну илим адамдарын ойлонтуп, дарыгерлерди дагы жүздөгөн жылдар бою терең изилдөөлөргө мажбурлай тургандай кемчиликсиз болсо, ал эч кандай кокустук болушу мүмкүн эмес. Абдулвахап атамдын мындай баяны эч нерсе деп сөз айтпастан таң калганын жашырбай, унчукпай угуп олтура берди. О, Кудай, Мария, буларды айтып жаткан чын эле сенин атаңбы деп апам таң калуусун жаша албады. Ооба, апа, өзүм да таң калып турам, дедим. Атам болсо жообун тамаша аралаш берди. Анчалыкка кетпегиле, булар илгери акылымда калып калган ойлор. Катуу толкунданып кеттим окшойт, ошондон улам айтып жатам. Сиз кандайча динсиз болуп жүрдүңүз? Деп Абдулвахап суроо салды. Ишенип коюңуз, мен дагы мындай сонун түшүндүрмө бере алмак эмесмин. Демек тууралык жана ыйман ар дайым билимге гана байланыштуу эмес турбайбы? Шок болуп турам. Менин да ичимден сыздаткан нерсе дал ушул да. Өзүмдү эч качан Кудайсыз элестете албайм. Ааламдагы бардык нерсе бир акыл ээси бар экенин айдан ачык көрсөтүп турат. Ошондуктан жаратуучунун аң сезиминди өчүрүп сала албайм. Бирок ошого карабай, өзүмдү атеист деп эсептегеним менен атеисттик чөйрөдө жүрөм. Эч ким толугу менен Кудайсыз боло албайт. Ошондуктан биздин ишенимде Аллахсыз же Кудайсыз деген сөздөрдү колдонууга болбойт. Динсиз адам Аллахты таанып жатса да, анын Аллахы бар. Ал да Аллахтын жараткан пендеси. Өзгөргөнү анын илахы. Башкача айтканда, кайсы нерсени Кудай тутканы. Эгер Ленинди же башка бирөөнү Кудай тутсаңар, анда мындан башка айтаарым жок. Кандайча? Адам Кудайга ишенбесе, ага Аллахсыз деп айтылбайбы? Айтылбайт. Азыр эле айтпадымбы? Андай болбойт, анткени анын да Аллахы бар. Ал кабыл албай жатса да, аны да Аллах жараткан. Анын ишенбегени Аллахсыз жаратылганын түшүндүрбөйт. Бул талаш-тартыштар бир нече саатка созулду. Атам Абдулвахапка улам дин маселелери менен көп алек болбогула деп кеңеш берип жатты. Абдулвахап да оюнан баш тартпады. Силер бир жагынан жаратуучуну өтө аң сезимдүү деп жатасыз. Экинчи жагынан ошол тирүү жандары дем алуу жолдоруна чейин ойлонуп койгон жаратуучунун адамдарга да бир жол көрсөтүүчү, бир система жибериши мүмкүн экенин ойлобой жатасыңар. Бардык нерсени ойлогон Аллах бизди бул дүйнөгө эмнеге алып келгенин жана бул дүйнөдөн кайда кетерибизди билдирбей коебу? Бизди космостун түпкүрүнөн миллиарддаган жылдыздардын арасынан бул жалгыз планетага алып келип, эмне үчүн алып келгенин айтпастан жөн гана максатсыз таштап коебу, деп айтып жатты. Атам болсо тамаша иретинде бул жаш бала мени жолумдан адаштырып жиберет окшойт деп кайра диний темага кайрылган жок. Ошол түнү Абдулвахап атамды жалгыз калтырган жок. Ал бизди түнөп калды. Ар ким өз бөлмөсүнө тарап кетти. Мен болсо ал түнү көп ыйладым. Мехмет, сенсиз болбойт, Мехмет. Мен сага ишенген. Жалгыздыгымды сен менен унуткам. Келчи суранам. Мен эми католик эмесмин, деп ыйлап уктап калыптырмын. Таңга жуук күн али чыга элек убакта
Ачка болгонума байланыштуу өзүмдү бир топ ыңгайсыз сезип ойгонуп кеттим. Кечээ эртең мененден бери эч нерсе жеген эмесмин. Бир күндүн ичинде жашоом аңтарылып кеткендей болду. Бул абалды жеңил-желпи кабыл алып коюу мүмкүн эмес болчу. Төмөнкү кабатка түшсөм, Абдылвахап мурун эле туруп залда бир нерсе окуп жатыптыр. Абдылвахап, тынччылыкпы? Мынчалык эрте убакта эмне кылып жатасың? Деп сурадым. Мени көргөндө селт этти. Дуба кылып жаткам. Намаз окуп бүттүм эле. Мен болсо тамак жейин дегем. Тактап айтканда, эртең мененки чайымды ичейин деп жаткам. Сен да ичесиңби? Жок, мен атаң менен чогуу ичем. Андай болсо мен да сенин жаныңда отуруп, сүйлөшүп отуруп эле ичейинчи. Бир кызыктай болуп жүрөгүм кысылып жатат. Таң атпай элеби? Кештин киришин күтүү керекпи эмне? Эмне үчүн бул саатта болбошу керек? Сен ушул маалда Аллах Таала менен сүйлөшүп жатасың. Мени менен да сүйлөш. Ошондо Аллах сени жакшы көрөт. Анткени бир жакшылык кылган болосуң. Абдан оор абалдамын. Жок, Мария. Менде мынчалык көңүл бурушумду күтпө. Эгер сурооң болсо, мага кат жаз. Кайра эле баягыдай расмийлик. Болду. Чын айтам, сен менден коркуп жатасың. Ишенбейсиңби? Менин Мехметтен башка эч кимге көзүм түшпөйт. Болушу мүмкүн. Ага тик карадым. Эмне дегениң бул эми? Ал кайра менден көзүн алып качып жооп берди. Унутпа, мени ойлондуруп жаткан нерсе сенин көзүң эмес. Андай болсо өзүңдүн көзүңө да ишенбейсиң го, дедим анын оюн түшүнгөндөй. Мындай темалар боюнча сүйлөшкөнүбүз да мени кейитет. Суранам, Мария, мени түшүнчү. Мен ишенимиме каршы аракет кылып жатам. Анан да болочок жубайым Сельва азыр бизди көрүп калса кечирбейт. Таң калдым. Ал кыз ушунчалык түшүнүксүзбү? Жок. Ал мени катуу сүйөт. Сүйгөн адам кызганат. Бирок батыш маданияты кызганууну уят катары көрөт. Төмөнкү деңгээл деп эсептейт. Дүйнөдө жөн гана көңүл ачкандар көбөйүп кетти, а бирин туу туткандар көрүнбөй калды. Ошондуктан Сельва сыяктууларды силер түшүнө албайсыңар. Мен сени түшүнө албай турам. Мен болгону сүйлөшкүм келди, а сен менден жеп койчудай качып жатасың. Силердин диниңерде үмүтсүз болуп калган жаш кыздар азап менен жалгыз калышы керекпи? Кыздары менен бөлүшсөм мени шылдың кылышат. Сен да ошондой кылып жатасың. Эми мен эмне кылам? Мындан сырткары, мени менен сүйлөшкөндө жүрөгүң дүкүлдөп жаткандай сезилет. Тооба, астахфируллах. Эмне кылып жатам мен сизге, Мария айым? Карачы, кайрадан расмий сүйлөп баштадың. Кечээ сен деп жаттың эле, бүгүн сиз деп жатасың. Бирок сен мени таң калтырдың. Бир заматта 40 жылдык дос болуп калдык. Сенин психологиялык абалың да мага таасир берип жатат. Мен сени өзүмө абдан жакын сезем. Сени эң жакын курбумдан да жакын көрөм. А сен бирге отуруп, бир чыны чай ичкенди дагы ыраа көрбөй жатасың. Же мен ошого да татыбай калдымбы? Бул кандай достук, Абдылвахап? Түшүнө албайсыз, Мария. Караңызчы, кайрадан мага карама-каршы туруп алып чай ичип жатасыз. Эмне үчүн жашоо образыма урмат көрсөтпөйсүз? Сен да кызыксың. Сени жеп салмак белем. Мага Мехмет жөнүндө айтып берсең болобу? Сенин оюңча, Мехмет мени менен үйлөнүүгө макул болобу? Билбейм. Сүйөм, өлүп баратам дегендердин баары эле өлүп кетпейт. А сен Мехметтин ордунда болсоң мага үйлөнөт белең? Абдулвахап бул суроого катуу таң калды. Аллах, бул кандай суроо, Мария? Жөн гана мисал бул күнөө болуп калабы? Мария, мындай жакын мамилелер мен үчүн ылайыктуу эмес. Мындай суроону жаш кыз жигиттен сурабашы керек. Мен ачууланып кеттим. Болдучу, сен дагы аша чаап баратасың. Бул суроомдо эмне жамандык бар? Сен мага ашык болуп калуудан коркуп жатасыңбы? Түшүнбөй турам. Сен түшүнбөйсүң. Бул ашык болуп калуудан коркуу эмес. Бул менин ишенимиме каршы келет. Ишенимиме? Анан да мен эч кимди сүйө албайм. Себеби мен бул дүйнөдө бир гана Сельвам үчүн жашайм. Ага бир кылдай да чыккынчылык кылгым келбейт. Сельвам менин бүт дүйнөм. Ушундай сүйүү кандай сонун? Эгерде Мехмет дагы мени ушундай сүйсө кана? Сенин сүйүүңө суктанам. Айтчы, Сельва менен кандайча таанышкансың? Убадалашып койгонбуз, дейсиң. Сөйкө салып койгом дейсиң. Кайсыңысы чын экенин деле түшүнбөй калдым. Бирок таанышканың кандайча болгон? Ушуну билгим келет.
Ислам боюнча сөздү бүтүрүү менен сөйкө салуу бул бир эле нерсе. Биздин элде майда чүйдөсүнө чейин ырым-жырымдарга бөлүп, чоюп жиберишет. 3 жолу барып жуучу түшүп баруу, бир жолу сөз бекитүү, күнү тууралуу сүйлөшүү, бир жолу сөз бүтүрүү, дагы бир жолу кут болсун деп баруу, андан соң сөйкө салуу, күнүн белгилөө. Акыры сөйкө салуу айтор ушинтип улам созула берет, азапка айланат. Биз болсо ошол эле күнү сөздү бүтүрүп, сөйкө салып койдук. Таанышканыбызга келсек айтып берем. Бирок мындан ары сен да сак болосуң, макулбу? Мындан ары мага болгону кат аркылуу байланышасың. Андай дебечи Абдылвахап, мындай каттуу эрежеге көнө албайм. Сен менен сүйлөшүү менин жан дүйнөмдү тынчтандырат. Аллах ыраазылыгы үчүн түшүн мени. Бул дүйнөдө өзүмдү таптакыр жалгыз сезем. Эркектер мендей сулуу кызды көрүшү үчүн жанын берет. Сен болсо качасың. Сен мени түшүнбөй жатканың мага оор тиет. Түшүнүп турам, абдан оор абалдасың. Бул назик түшүнүгүң үчүн чоң рахмат. Кам көрбөсөң да мени түшүнгөнүң эле жетиштүү. Ушул эле мага жагат. Эмесе Сельваны айтып бер. Чынын айтайын, мен да ал тууралуу айтууну жакшы көрөм. Мейли, сен сурап жаткандан кийин айтып берейин. Мен ал убакта динибизди толук түшүнчү эмесмин. Биздин өлкөнү каптаган англис маданиятына суктанган элем. Алар сыяктуу жашагым келип, алар сыяктуу ишенип, алар сыяктуу көңүл аччумун. Өз музыкабыздан уялып, мен мусулманмын деп айтуудан тартынчумун. Азыр силер нормалдуу деп эсептеген нерселерди мен да ошол кезде нормалдуу көрчүмүн. Арам нерселердин көпчүлүгү менде да бар болчу. Эмне болсо да баары ошол кызды көргөнүмдөн башталды. Ал эч кандай тартынбастан өзүн өтө жарашыктуу кылып жабынып жүрчү. Негизи мындай коомдо өзүнүн комплексин жеңип жамынуу оңой эмес, бирок ал ошону жеңе алган экен. Мен жана дагы 3 досум кыз эркеги аралаш Нил дарыясынын жээгинде көңүл ачып жаттык. Бир аз алыс жерде болсо Сельва үй бүлөсү менен чатырды ийип алып, эс алып жатышкан экен. Сельваны көрүп калчубуз. Ал бизден бир аз алыс жерден өтүп барып суу алып келчү. Биз болсо аны тамашалап күлчүбүз. Батыш маданияты бизди ушунчалык уктатып салган экен, исламда жашаган өз бир туугандарыбызды шылдың кыла турган абалга жетиптирбиз. Батышты туурап жашагандарды өнүккөн, прогрессивдүү деп мактачубуз. Мусулман жаштар кандай коркунучтуу абалга түштү. Карачы, өз саптарыбызды таштап, өз бир туугандарыбызды мазактап калганбыз. Ошентип Сельва дагы бир жолу суу алганын кетти. Жаныбыздан өттү. Кайтып келатып досторум Мухаммад, Жамиля, Нова жана мен аны тамашалап шылдыңдайбыз деп чечтик. Бул милдетти мен алдым. Жаныбыздан өтүп баратканда, эже, бизге бир аз суу бере аласызбы, дедим. Ал бир мүнөт да ойлонбой туруп, албетте, бир идиш бергиле куюп берейин деп жооп берди. Сизге адамдарды суугаруу абдан жагат окшойт, Жок, чындыгында адамдарды суугаруу анча деле жагымдуу эмес. Анткени адамдар суусаса өздөрү суу издеп таап алышат. Бирок жаныбарлар андай эмес. Ошондуктан мен көбүнчө жаныбарларды суугарганды жакшы көрөм, деди ал. Бул сөздү укканда баарыбыздын кыжырыбыз келди. Эмне, бизди айбан көрүп жатасыңбы? Жок, ошондой да болчу эле. Жашым улгайган сайын көзүм жакшы көрбөй калды. Жаныңарда айбандар да барбы, деди ал. Бизге суу бердиң, бирок анын артыгын чыгарып алдың го. Сен адамга жакшылык кылганыңды дайыма бетине айтып турасыңбы? Жок, мен эч качан адамга кылган жакшылыгымды доомат кылбайм. Бирок алдымда турган адамдар сыртынан гана эмес, ичинен да адам болсо, деди. Анын мындай жообу мээмди бомба сымал жарып жибергендей болду. Жакшы калгыла деп узап кетти. Бул кызга бизди маскара кылуу эмне максатпы, деди Жамиля. Кыздар эркектердин алдында басынып, биз болсо кыздардын алдында уят болдук. Анан дароо анын артынан жөнөдүк. Жок дегенде бир эки сөз менен ичибизди бошотуп алалы дедик. Бир топ баскандан кийин ал кыз кайра алдыбыздан чыкты. Келиңиздер, сиздерге саман керекпи, десе болобу? Ошол сөзү менен бизди дагы бир жолу үстүбүздөн тебелеп өткөндөй болду. Мынчалык шылдыңдоого чыдабай сурадым. Мени карачы, сен өзүңдү ким деп ойлоп жатасың? Өзүмдү ойлобойм, мен өзүмдү билем, мен адаммын. Ошондой эле мусулман адаммын. Мекенин сатып ийбеген адаммын.
империялык зомбулукка кызыкпаган, ишеним үчүн сыймыктануу менен тик тура алган намыскөй мусулманмын, деп ал ишенимдүү түрдө жооп берди. Биз эмне, капыр белек? А дегенде адам болгула. Бул маселени андан кийин сурагыла. Сен кимсиң, өзү бизди шылдыңдагандай? А силер кимсиңер? Дайыма мени мазактап жүрөсүңөр. Шылдыңдоо бул дагы кемсинтүү эмес. Өлкөңөрдү, намысыңарды колуңардан алып койгон англиялыктарды жагынып, аларга жагымдуу мамиле кылып, мен болгону мусулманмын дегеним үчүн мага жасаганыңарды көрүп туруп, силерге адам деп кайрылууга болобу? Адамдык ушунча төмөндөшү мүмкүнбү? Дагы эмне демексиңер? Деп каттуу айтты. Биз эмне дээрибизди билбей калдык. Сен бизди туура эмес түшүндүң го, деп мен күнөөбүздү сезе уялып жооп бердим. Түшүнгөнүмө баа бере алат турганчалык инсандык сапатка ээ экениңерге анча ишенбей турам. Баргыла, англис дыйкандарынын арасында орун бар бекен. Ошол жактан өзүңөргө орун издегиле, деди. Бул кандай сонун кыз. Бизди бир сөзү менен ылайга батырды да чыгууга мүмкүнчүлүк бербей койду, деп мен таңдандым. Ичибизден эң катуу жабыркаган Жамиля болду. Айткылачы, биздин өлкө англис аскерлери күч менен кирген жокпу, деп ал ыйлап жатты. Бизди динибизден бөлүп, замандын талабын аткарабыз деген шылтоо менен ушул бузукулук китептерин колубузга ошолор карматкан жокпу? Эмне үчүн биз бул жаш кызды басынткандай көз караш менен карап жатабыз? Эмне үчүн? Айткылачы, унчукпай турбагылачы, бул кыздын айткандарынын эмнеси туура эмес? Биздин айбандан кандай айырмабыз бар? Айткылачы. Канча күндөн бери аны шылдыңдап, бизди түшүнбөйт деп ойлоп келдик. Уялып жатам. Абалыбызды карагылачы. Колубузда ичимдик, ырдаганыбыз капырлардын ырлары, же болбосо бузукулук жаман сөздөр. Ал аз келгенсип мусулмандарга ислам душманындай карап жатабыз. Биз чын эле капыр белек. Мусулманга капырлардын көзү менен караганда эмне? Биз дин душманы белек. Достор, силерди билбейм, бирок мен бул маселенин үстүндө терең ойлоно турган болдум. Андан кийин Жамиля бакырып ыйлай баштады. Ошол маалда мен сөзгө аралаштым. Демек биз капыр болобуз да, Сен эмес, адамды эзип, зулумдук кылган элдин ишенимин тартып алгандарды капыр дейбиз. Эгер христиан динин таза карманган болсо, биз аны христиан дейбиз. Ар кимге эле капыр дей бербейбиз. Батыштын ичинде тазалары, адамгерчиликтөрү, адептүү, маданияттуулары бар. Таза христиандарды булгаганга акыбыз жок. А бул аябай кызык экен. Демек бардык христиандарды бир калыпка салбайсыңар. Бул абдан мыкты экен. Эми Жамилянын абалы тууралуу айтып берейин. Аллахым, бизди кечир, бизди өзүңө бур. Бул жаш кыздай болууну каалайм. Мени ага окшош кыл, Аллахым. Бул цивилизациядан заманында жийиркенип калдым. Кутулгум келет, мени куткар мени, деп ыйлап жатты. Баарыбыз шок болдук. Айланага Жамилянын үнү жаңырып турду. Карасам, Сельва келе жатыптыр. Ал да Жамилянын ыйлаганын уккан окшойт. Дароо жетип келип Жамилени мойнунан кучактады. Экөө тең ыйлап жатты. Сельванын моңдуу үнү жүрөгүмдү ээлеп алган эле. Сиңдим, бизди бири-бирибизден ажыратышты, бизди алдашты, бизди өздөрүнүн оюна кошту. Араб арабты, түрк түрктү жек көрө баштады. Бирок сиңдим, капа болбо, мындан кийин башкача болобуз. Бир туугандык байланышыбызды жаңылайбыз. Бири-бирибизге ынтымак, биримдик, бир туугандык жакын мамиле байланабыз, деп жатты Сельва. Жамиляны кучактап турганда Сельва менен бир жолу тиктешип калдык. Кудай, суроолорго толгон кандай керемет көздөр эле алар. Ал көздөрүнүн тереңинде өзүнө болгон ишеним, чечкиндүүлүк, туруктуулук, тайманбастык катылып жаткандай сезилди. Ал көздөрүн дароо менден буруп кетти. Бирок менин жүрөгүмдө да, көздөрүмдө да анын элеси түбөлүк калды. Ошондон тартып өзүнө ишенген, чечкиндүү сүйлөгөн Сельваны дайыма байкап жүрдүм. Негизи, мусулман эркек өзүнө ишенген, комплекси жок жаш кызга сөзсүз суктанат. Мен да суктандым. Ошол күнү биринчи ишим ичкиликти таштоо болду. Убакыт өткөн сайын өзүмдү жакшы иштер менен алек кылып намаз окуй баштадым. Диний китептерди да окудум. Бир мезгилде таптакыр башка дүйнөгө кирип кеттим. Эми толук кандуу мусулманга окшоп калдым. Жамиляны да ошол күнкү сүйлөшүү катуу таасирлентти. Ал да намаз окуп, Сельва менен жакын курбулардан болуп калды.
Мен күн сайын Сельвалардын үйүнүн жанынан өтө баштадым. Бирок 3 ай бою аны көрө албадым. Ичим өрт болуп күйдү. 3 айдан кийин Каирде бир дүкөндөн чыгып келе жаткан жеринен көрдүм. Чуркап барып: "Салам, Сельва, мен Абдул-Вахап. Тааныйсызбы?" дедим учураша. "Бир нерсе сурамак белеңиз?" деп сылык сурады. Мен эми мусулман болдум. Ошол күнү сиз мени аябай таасирлеттиңиз. Ал басып баратып: "Кубанычтамын. Аллах ушул бойдон улантып кетишиңизди насип кылсын" деди. Аны менен катарлаш басууга аракет кылып: "Ишенбей жатасызбы?" дедим. "Исламга кирүүнүн шарты менин ишенишим эмес. Мен ишенбесем деле болот. Аллах баарын көрөт, баарын билет. Эгер адамдар сизге ишенбей коюшса, капа болбоңуз. Сиздин максатыңыз бир гана Аллахтын ыраазылыгы болсун. Эгер кылганыңыз жакшылык иш болсо, ал үчүн пендеден мактоо күтүү жаман нерсе. Адамдар айрым бир ишиңизди жактырса, башкалары жактырбайт. Чыныгы мусулман экениңизге ишенбейт. Ага көңүл бурбаңыз. Мага уруксат бериңиз. Эми менен жолугушууңуздун деле кереги жок. Акыркы жолу ушуну айтайын." Мен түз эле сөзгө кирдим. "Сельва, сен мага турмушка чыгасыңбы?" Кантип айтканымды өзүм да түшүнбөйм. Анан ал: "Менин билишимче, көчөдөн картошка, пияз сатып алышат. Эмне болду? Мени аларга окшотуп жатасызбы?" деп катуу жооп бердим. Бул сөзүн айтты да артына кылчабай тез басып кетип калды. Артынан: "Бирок мен сизди башка жерде көрбөйм да" дедим. Уккан жок, мага ишенген болсо сүйлөшмөк деп ойлодум. Айлар бою аракеттендим. Туура 1 жыл бою күнү-түнү окудум. Бир тафсир 200гө жакын китепти окуп чыктым. Акыры үй бүлөмдү жибердим. Бир нече жолу жибердим. Акыры сөзүбүздү бекемдедик. Мен да аң сезимдүү мусулман жигитке айлангам. Таң каларлык тагдыр мени бул жерге окууга алып келди. Кайтып барар замат Аллах буйруса үйлөнөбүз. Абдулвахап артка жатып терең дем алды. Анан терезеден алысты карап сөзүн улады. "Мына, биз ошол кезде таанышканбыз. Кийин ал да мени сүйүп калды. Аны таштабаганымды, туруктуулугумду жана чечкиндүүлүгүмдү жактырган экен. Абдан таасирлендим. Демек, диндар кыздардын арасында да ушундай аң сезимдүү, билимдүү адамдар бар турбайбы? Эмнеге биз диндар кыздарды дайыма артта калган, сабатсыз, жөндөмсүз деп ойлойбуз? Себеби башынан эле элге ошондой түшүнүк сиңирилди. Ал түшүнүк болсо тамырлап калды. Чынында кимдер сабатсыз экенин билесиңби? Ар бир уккан сөзүнө ишенген адамдар. Силер тааныбаган адамдар жөнүндө жаман ойлоп ката кетиргенсиңер. Дагы бир себеп мындай кыздардын аз болушу. Бул коомдо терс маана жаратат. Биздин аң сезимибиз жогорулаган сайын билимдүү, маданияттуу кыздардын да, эркектердин да саны өсөт. Жакында өзүң көрөсүң. Мен болсо Мехметти эмне кылам? Ал католик кыз менен дос болгусу келбейт. Анан динсиз кыз менен дос болгусу келмек беле? Билбейм. Апам эмне болот анда? Ал эми мен болсо динден деле чыгып кеткем. Бул сырымды кимге айта алам? Абдулвахап да мени менен жакын болуудан качат. Эгер мени угуп койсо эмне болот эле? Мехмет жөнүндө бир жаңылыктардан айтып берсе, аны кантип ынандырамды айтса. Ушунчалык кыйналдым. Адамды кыжаалат кылган нерсени 60 жылдан кийин айтса да кыжаалат кылып жүрөгүң сыздайт экен. Мен азыр так ошондой абалда болдум. Мектепте элем. Үйгө келсем апам стресс болуп тынчтандыруучу дары сураптыр. Анан кыйкырып көчөгө чыгып кетиптир. Атам аны көргөндө көзүмө жаш алып: "Ооба, ашыкча эркиндик адамдын жаралышынын табиятына каршы экен. Мен ката кетириптирмин" дептир. Акыры ушул сөздү айткан экен. Бир жакшы кабар да болду. Силиндин атасы келип тайжеме, элдешели, абдан өкүнүп жатам. Абийирим чыдатпай, азапты берип жатат дептир. Бирок тайже мага кайтканың сүйүүдөн болгон жок. Мени кол арабада көргөндөн кийин бооруң ооруду. Менин боору оорутууга эмес, сүйүүлүгө, урматталууга жана ишенимге муктажмын. Сен орус аялдын колуна түшкөндөн кийин мага эми сүйүү да, ишеним да бере албайсың. Арам аялдардын оюн зоокторун менден көрө албаганыңдан кийин акылың дайыма ошондо болот. Бар, кызыңды бактылуу кыл. Мага ушул жетет. Сен болсо барып күнөөңдү кыла бер дептир. Кандай гана таң калыштуу нерсе. Азапты тартып жүргөн тайэжем, бирок ал өзүн мындай кыйноого салган адамдын күнөөсүн кечирип койду. Исламда деле ушундай күнөө чыгаруучулук барбы?
Абдулвахаптан бул суроону сөзсүз сурайм го. Бир күнү Абдулвахапка чалдым, бирок ал келбептир. Бир досун жолуктурдум. Ал мага кечээ кечинде көп ыйлады, бирок себебин айткан жок. Бүгүн да жатаканага келген жок деди. Өзүмдү аябай жаман сездим. Кандай болгон күндө да аны табышым керек. Ыйлагандын себебин билүүгө тийишмин. Жолдо баратып ойлонуп койдум. Эмне болушу мүмкүн Абдулвахапка? Жок, балким бул мага ашыкпы? Жок, бул таптакыр акылсыз ойлор. Анын Сельвасы бар, менин болсо Мехметим бар. Эмне үчүн мындай жинди ойлор келип жатат мага? Дароо анын жатаканасына бардым. Ал келиптир. Жатакананын жетекчиси айтты. Мен аны күтүү залында күтүп олтурдум. 10 мүнөттөн кийин келди. О, Кудай. Бул бала өлүм абалындабы? Кебетеси кубарып аппак болуп кетиптир. Дароо тура калып: «Эмне болду, Абдулвахап?» дедим. «Сураба, Мария. Кудай үчүн айтчы, эмне болду?» «Кечээ менин дүйнөм урап түштү, Мария. Эмне болду?» Ал ыйлап сүйлөй албай жатты. «Сураба, сүйлөй турган алым жок. Мени жинди кылбачы. Биз экөөбүз доспуз. Эмне үчүн айтпайсың?» «Сельвам». «Сельвага эмне болду? Башка бирөөгө турмушка чыктыбы?» «Сельвам, жаным Сельвам. Сельвам көз жумду. Сельваны өлтүрүп коюшту». «Эмне? Өлүп калдыбы?» «Ооба, өлдү. Аны кыйнап өлтүрүштү. Ичине кан куюлуп кеткен экен». «Ким жасады муну?» «Англиянын арам иттери». «Сен исламчыл уюмдасың. Эмне билсең айтып бер» деп кыйнашыптыр. 3 ай түрмөдө, күн сайын кыйнашкан экен. Анан бошотуптур. 1 айдан кийин кайра алып кетишиптир. Египетте Фарух падышага жакын адамдар да англиялыктар эле ойлогондуктан анын арызына кулак салган эмес экен. 1936-жылдын 20-январында көз жумуптур. Кетти менин Сельвам, жаным. Аны эми ал жакта жолукканга чейин көрбөйм. Ал жакта деген кайсы жер? Теги дүйнөдө, тагыраагы акыретте, көз жумган кезде бара турган дүйнөдө. О, демек аны менен ошол жакта көрүшөсүңбү? Кандай сонун, ал жакта ал менен үйлөнө аласыңбы? Ооба, сөзсүз. Жөн гана жаннатка киргендерден болсом болду. Менин жалгыз тилегим ошол. Аны көрүүгө мүмкүнчүлүгүм болбосо эмне кылмакмын? Аны сооротууга аракет кылдым. Ал көз жашын токтото алган жок. Өзүм да аны менен кошо ыйлап жаттым. Сооротконумду да укпай жатты. Ый жүрөктөн чыгат. Сооротуу болсо сырттан берилген нерсе. Сөздөрүм көз жашынын арасына сиңип кетип жатты. Арадан айлар өттү. Мехмет келген жок. Болгону кат жибериптир. Бирок каттардын мурдагы ашык Мехметти көрө албадым. Мурда күн сайын болбосо да тез ага кат жазчумун. Ал да жооп кайтарчу. Бирок Мехметти аябай сагынгам. Дагы жакшы жок дегенде сүйлөшүп турганга Абдулвахап бар. Апам дагы деле мени христиан деп ойлоп жүрдү. Чынында мен христиандыкты таштаганыма көп болгон. Бирок мусулман да боло элек элем. Бул кайгылуу абалымда Мехметтен алыстай албай жаттым. Аны Абдулвахаптай жигит деп ойлоп жүргөм. Акыры алсыздыгымды түшүндүм. Анын мага болгон көңүлү ага болгон кызыгуумду арттырган экен. А көңүлү азайганда менин сезимим да сууп кетти. Чыныгы сүйүү болгондо ушундай болмок беле. Ошентип университетти бүттүм. Дипломумду колума алдым. Эми мен журналистмин. Мени Туркияга жиберишмек болуптур. Бул кабарды атамдан уктум. Атам: «Кызым, кызмат ордуң Стамбул» деди. Мен түрк тилин да аябай жакшы үйрөнгөм. Мехмет келбей калса да аны Туркиядан көрөрүмдү элестетчүмүн. Балким мусулман да болуп кетермин. Анткени исламды барган сайын жакшы көрө баштагам. «Кызым, кызмат ордуң Стамбул» деп атам дагы бир жолу баса белгилеп айтты. Мен болсо өзүмдү аларга пайдалуу маалымат берем деген жооткотуп жаттым. Абдулвахап болсо баягыдай эле. Аны көргөн сайын кубанып барсам да, мени дайыма суз тосот. Аны бир тууганымдай көрөм. Анан сырдашып, ичимдегини бөлүшөйүн десем, ал мени жакыны катары кабыл албайт. Бул мени аябай капа кылат. Бирок аны түшүнөм. Анын жүрөгү дагы деле Сельва деп кайталап турат. Мехмет бир жолу кеткен бойдон кайра келген жок. Бирок каттары келип турду. Ошолор мени жооткотот. Кандай гана сонун сөздөр жазылган. «Сенсиз бул өлкө мага караңгы» дейт. Бул сөз үмүтүмдү учугун улаганга жетчү.